Телегөрүүчүлөр жана радио угармандар, назарыңыздарда Нурсанат программасы жана мен Гүлнур Асанова. Биз менен бирге болуңуздар, Насихат радиосунун жыштыгына кошулуңуздар. Анан эмесе студиясынын бүгүнкү коногубуз менен тааныштырабыз. Күнай балдар ансамблинин жетекчиси Ажарлуу айым Асель Чурткараева жана Күнай ансамблинин балдары, солисттери эки биздин быйтыган конок. Саламатсыздарбы, куш келипсиздер. Саламатсыздарбы, чырышабыз. Саламатсызбы. Биздин бүгүнкү темабыз болсо менин дүйнөм деп аталат. Сиз менен бүгүн кемин 1 саат бою Кудай буюрса барылышабыз. Менин дүйнөм дегенде эле бир суроону баштаган болуп турат. Кайсы учурда сиз өзүңүздүн дүйнөңүздү, жан дүйнөңүздү же болбосо дүйнө таанымыңызды өзгөрткүңүз келген? Мындай окшойт, жаш өткөн сайын бир определенный бир жаш куракта өзү эле келет да. Мен мисалы үчүн мектепте окуп бүткөндөн кийин бир көбүрөөк нерсе баягы кесип тандоо боюнча негизи мындай жаңы жашоо кызык болот да. Анан ошондуктан баягы мындай этап менен кетчү нерсе экен да. Анан жеке меники бир негизи адам баласыныкы бир 30 жашында келет го дейм да, бир 25-30 жашында. Ошондо бир негизи чын эле ошондой эмеспи? Өзүнчө бир башкача өзгөргүм келет. Керек болсо кээде айымдар чачтарын кыркып баштап. Негизи чыгармачылыкка алгач кадамыңыз качан болгон? Ошол эс тарткандагы же кандай? Ооба, мен баягы кокусунан келип калдым деп айта албайм. Кичинекей кезинен эле негизи ушул мына бул биздин бөбөктөрдөй эле болуп эле ырдагым келчү. Анан мен чоң ырчы болом дечүм да. Анан баягы чоңойгондо ошо Күреңкеевке тапшырып, ал жактан ошо вокальный отделениени окуп, анан эле баягы случайно киного түшүп баштадым. Кокустук болду. Кокустук болуп кетти. Анан ошо негизи бул көбүнчө ойлойт мен баягы актрисалык кесиби бар же болбосо ошо кыялы болчу деп. Жок, мен негизи эле чыгармачыл адам болгум келчү да. Анан кичинекей кезимден эле, негизи чыгармачыл адамдардыкы кичинекей кезинен эле башталат го. Киного кандай тартып калдыңыз эле? Сизге сунушташтыбы эле же кандай? Же кастинг болуп калды беле? Киного болсо негизи өзүмдүн мамам, апам баягы газетадан объявленияны көрүп эле ушул жака барып сен тартылышың керек, сен точно өтөсүң. Негизи тиги апам дайыма эле айта берчү, сен эң таланттуусуң, сен эң сулуусуң, сендей кыз жок эле дей берчү да. Анан сен өтөсүң ушул жака деп, анан ай жок, мам барбай эле коеюнчу. Я не хочу, негизи киного тартылгым деле келген жок. Десем жок, сен барып келгин деп сүйрөп алып барган. Барсам толтура кыздар экен, эми сулуусу деле жүрөт, улуусу деле жүрөт, оңдоп кетейинчи. Анан ошентип эле дарыл өттүм. Көп кыз бар болчу негизи. Дарыл өттүм, бирок биринчи ошо башка ролго алышканда. Розанын ролун алышкан. Анан берки Зина депчи. Андан кийин анан мен өзүм макулдугум берген эмесмин. Анан Мадинанын ролуна бекитишкен да. Андан кийин биз кинолордон көрбөй калдык. Демек сиздин ал актриса болуп кыялыңызда эмес? Жок, мен андан кийин Дудук кыз беле? Дудук кызга түштүм. Анда дагы РСЖ үчүн барып түшүп бергем. Бирок мындай көп деле муну айткым келет да, Гүлнур. Негизи министр кыздын махабатына
түшкөндөн кийин аябай катуу стресске кабыл алдым да. Анткени мен мынча популярдуу болорумду билген эмесмин, даяр эмес болчу экенмин да. Эми баягы жашпыз, баарыбыз эле мындай признание хотим, албетте. Бирок мындай көчөгө баса албай калып, анан ал кезде дагы башкача эмес беле заман. Азыр эч кимди бир да ырчы менен, бир да актриса менен таң калтыра албайсың го. Баарын эле Инстаграмда айтсаң эле неинтересно да. Мурда болсо абдан ашыкчу да, ушу жанына барып көрсөм, кармалап көрсөм деп, анан ошо кармалап чукулап эле кетишчү. Ошондуктан абдан көңүлүм калып калган да. Ошондо мен экинчи тартылбайм дегем. Бирок ырыс эже абдан мындай уговаривать этип атып, анан продюсер болчу, ошо Дудук кызга. Ошентип түшүп калгам, бүттү. Андан кийин эле бир киного түштүм, Балакай деп, там эпизодическая роль. И всё. Өзүңүз мындай режиссер болуп, кино тартып кыялданасызбы? Мен угуп калгам, бир кино тартып, ийгиликтер жаратып, сыйлыктарды алып, Ооба, негизи сиз бул жакта билим алдыңызбы? Ооба, билим алдым. Азыр ошо ноябрь айында дагы окуйм деп жатам. Негизи бул кесипке мен тойбойт экенм. Ушу мен 3-чү жолу окуйм. Темир Бирназаров агайыбызда окуйм дегем. Ушу мен негизи башынан эле кыялым болчу, ушул агайдан бир устатым болсо депчи. Анан эң биринчи тарткан кыска метраждуу Сезим деген кино болгон. Ал менен Кыргызстанда бардык абройлуу кинофестивалдардан ошо за лучший режиссеру биринчи орундарды алдым. Анан эң башкы сыйлык ошо эл аралык Кореядан гран-прини алганбыз. Андан кийинки Ангел деп орусча кыска метраждуу кино тарткам. Ал болсо Лондондо баш байгени алды да. Ошо анан эми орто жолдо бир кыска метраждуу кино Үчөө деп тарткам. Ошентип менде 3 кином бар деп койсом. Азаматсыз. Айтсаңыз, Темир Бирназаровду айтып калбадыңызбы? Эмнеси менен сизге мындай жумушуу же болбосо эмнеси менен сизди тартып алды? Эмне үчүн кыялдандыңыз ошо? Темир агайга негизи эң биринчи ошо киностудияга окуйм деп Темир Байкеге баргам. Темир Байкеге барганда эле мен өзүм баягы эми анда жашмын да. Анан мен өзүм дагы мага мындай, ой, Аселе кир отур деп туруш керек болчу да ал кездечи. Анан Темир Байке мага бир туура эместей мамиле кылгандай көрүп, бурулуп алып кетип калгам. Азыр ушуну айтып эле күлө берет. Сен ошондо эле окушуң керек болчу депчи. Анан кийин бирок ошо биздин мастер Кыргызстанда ошо эң автордук кинолордун баягы номер 1 ошо Геннадий Садыровичтин катарында ошо Марат Сарылуу деген бар. Ошо агайдан киношколадан окуп бүттүм. Эринс агай Абдыжапаров агайым болот. Эринс агайдан да окудум. Анан ошо азыр ошо Темир Байкеники кандай? Мындай кыргыздын Темир Байкеде баягы кыргыздын духу бар да. Анан кинонун духу бар. Анан баягы өзүнүн окуучуларына кылган мамилеси, анан бизде мындай экен да, көбүнчө бул эки агайыма тиешеси жок, бирок негизи көбүнчө баягы устаттар шакирт тарбиялаганда негизи мындай жакшы чыгармаларды кызганат экен да. Темир Байке болсо ошол мисалы үчүн кабинетине барсаң, бүт эле кабинеттин баары эле окуучулардын баягы гран-при приздери да. Анан ушундай сыймыктан айтып берет, аябай жан тартып, анан өзү окуу методу да жакшы, мындай жалпак тил менен, анан практик да. Практика аябай, анан анализде ой жүгүртүүсү абдан жагат. Мындай өтө билимдүү режиссер да. Рахмат. Күнай деп айтып калдык. Күнай деген ансамбль кандайча жаралып калды эле, жаралуу тарыхына кайрылсак? Күнай деп ошо мен башынан жанагы гран-при алдым деп атпаймынбы, бир кыска метраждуу фильм. Ошол негизи эме да, подростковый фильм. Башынан эле ошо кичинекей балдарга жакынмын. Орто жолдо ошо садикте музыкадан сабак берчүмүн. Анан негизи кыялым бар болчу, ушундай бир детский бир ансамбль болсо ак шооланы аябай жакшы көрчүмүн. Ошол жака балдарымды да алып барчумун. Анан ушундай сыяктуу бир
бирок мындай современный стилде бир жакшы ансамбль болсо дечүмүн да. Анан көп жыл ошол нерсени бул жеринде сактап жүрдүм. Анан негизи балдар менен иштеш ар кимдин колунан келе бербейт да. Негизи ар кимдин колунан келе бербейт, мындай ачык айтканда. Анткени бул жактан бирөө баягы акча үчүн ачат экен. Мен үчүн бул баягы акча алып келген доход эмес да. Мен үчүн бул менин жараткан бир балдарым десем болот да. Анткени мен аябай жакшы көрөм, өзүм чуркабычлар менен чогуу жүрүп, чогуу репетицияларын өткөзүп жүрөм. Анткени мен аябай жакшы көрөм. Балдардыкы булар мындай самый мындай честный калк болот да. Анткени кабыл алуусу дагы, булар менен иштеш кызыктуу. Мындай как пластилин сыяктуу да. Мындай жанагы губкадай эле сиңире беришет. Эмне задание берсең, ошону мындай сен айткандан дагы мыкты аткарып беришет да. Ошондуктан балдар менен ошонусу абдан кызыктуу. Анан мага аябай жагат да. Анан бул 3 жыл мурун эң биринчи ошо Нурзат Токтосуновага сунуштагам. Келиңиз экөөбүз ачабыз, сиз реклама жагынан колдоп бериңиз деп ошентип ачылып, андан кийин өзүм баягы ийгиликтүү болуп кеткенден кийин Нурзат Токтосунованы алып салдым. Анда окуучуларыңыз менен тааныштырып кетсеңиз биздин көрүүчүлөргө. Бизде Аяна 7 жаштасың? 8 жаштасың? Давай сен өзүңдү тааныштырчы келе. 7. Микрофонго атыңды айт анан. Айт, атыңды айт. Аяна 7 жашта. 7 жашта. Андан кийин Айбике 9 жаштамын. 9 жашта, Жаш өзгөчөлүктөрүнө карайсызбы анда группа? Ооба, сөз 3 жаштан 10 жашка чейин. Биздин негизи ошол күн айдагы программа, өтүлүүчү программа ушул жаш куракка лайыктуу да. 10 жаштан кийин булардын тагдыры эмне болот? Кимдин колуна тапшырылат? 10 жаштан кийин жана айткандай эле эч кимге жараксыз болот. 10 жаштан кийин ошо биздин Туңгуш театрына эгерде каалоолор болсо кабыл алабыз. Анан ал жакта эми бул вокальный ансамбль да азыр. Биздин Туңгуш театры болсо, ал театралдык студияда. Ал жакта актер болом дегендер окушат. Эгер каалоосу болсо ошол жакка алабыз. Же болбосо өздөрү мындай жактырган бир мектептерине кетиши мүмкүн. Сиз жана бала бакчада сабак берчүмүн деп атпайсызбы? Эмне сабак берчүңүз? Музыкадан сабак берчүмүн кичинекей балдарга. Сиз өз билимиңиз музыкантпы? Мен Күреңкеевди бүткөм да, вокальный отделениени бүткөм. Анан балдар менен ошо ар кандай бир ошондой эле бир сценкаларды коюп, анан бир башкача бир ырлар, мен негизи заведующийм аябай жакшы көрчүм эне. Бир башкача эле ырларды тандап келесиң, бир башкача номерлерди коесуң депчи. Өзгөчөлөнгөн. Ошо да түрткөлдү окшойт күн айда ачканга. Ата-энелерине кандай бир тапшырмалар болобу? Мындай катуу тарбия жагынан же болбосо бир белишимдери кандай болот? Негизи тарбия кандай тарбия? Мисалы үчүн баланы деген кыйнабаш керек да, баланы бир рамкага да киргизбеш керек. Болгону булардан эми ата-энелеринен колдоо бул ошо ырларды жаттап берсе, биз берген ырларды, анан тышкары костюмдарын ошо өздөрү мойнуна алышат, ырларды өздөрү жаздырышат. Бүт ошо спонсорство полный ата-эненин чөнтөгүнөн да. Анан тарбия жагынан болсо, эми биз мындай үйрөтөбүз да. Силер эгерде мындай бир жаман нерсе жасасаңар, жаман оозуңардан жаман сөз чыкса, силерден дароо эле сурайт. Сен каякта окуйсуң деп. Силер күн айдамы десер, силер бизди уят кыласыңар. Анан сахнада кыздар, балдар дайыма коюп, мындай коо сүйлөп жүрүш керек деп ушинтип атып эле өздөрү тарбияланып калат да.
бирок баланы дагы аябай кыйнаган болбойт да. Ата энелер өзүнүн кези балдарыбыздын эмнеге билгир, эмнеге кызыгат, ошого жараша жол көрсөтүш керек экен да, же болбосо камкор болуп. Сөзсүз түрдө. Негизи музыкага тарбиялаш керек баланы кичинекей кезинен. Анткени эми бала баягы 3 жашынан баштап инсан болуп калыптанып баштайт да. Анан бекеринен жана илгерки ошо орустардын Европада жана аристократтар атайын музыкадан берген мугалимде дайыма жалдашчу да. Бул да бекеринен эмес. Анткени бул музыка аркылуу булар ошо кыялданып, ошо өздөрүнүн жанагы фантазиясы да кенин иштейт. Музыка деген бул свобода да, эркиндик. Өздөрүн эркин алып жүргөнгө тарбиялайт. Ошондуктан сөзсүз түрдө эми бул сөзсүз эле бул жакты бүткөндөн же болбосо музыкальный окууну бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө эле ырчы чорчу болуп кетсин деген шарт эмес, бирок бул сөзсүз түрдө баягы өзүнө өзү ишенген таланттуу мындай врач болсо дагы ошондо да баягы творческий подход менен жумушуна. Бул сизде ошондо мектеп болуп калабы? Эми азырынча кружок эле го дейм. Мектептеш үчүн ал үчүн дагы сабактар кириш керек. Азырынча пока кружок. Ансамбль. Да, биздин көрүүчүлөргө, радио угармандарга талантына күбө болбой эле окуучуларыңыздын. Хорошо. Бизге сонун чыгармалардан аткарып берсеңер. Экөөңөр чогуу бир чыгарманы аткарасыңарбы? Так, ким сууну билесиңерби? Кел анда эме Айбике ырдап берсин, Кел. Жаңы келген просто бирөөсү. Мен кыргыздын кызымын намысы бар деген ырдап берейин. Макул. Азамат, патриот кыз. Аксакалын жайкалды Аскар Тодой, акыл айткан нускалуу карысы бар. Мезгилинин тынчаган эртең үчүн, мен кыргыздын кызымын намысы бар. Ай, мен кыргыздын, ой, мен кыргыздын, мен кыргыздын кызымын намысы бар. Ала тону таныткан бүт дүйнөгө, Айкөл Манас батырдай зор аты бар. Атпай кыргыз журтуна кызмат кылар, мен кыргыздын кызымын максаты бар. Ай, мен кыргыздын, ой, мен кыргыздын, мен кыргыздын кызымын намысы бар. Кылымдарды камтыган тарыхында, кыргыздын касиетин ыйык сактап, мекенимди эркелеп кучагында, мен кыргыздын кызымын кызгалдактай. Ай, мен кыргыздын, ой, мен кыргыздын, мен кыргыздын кызымын кызгалдактай. Мен кыргыздын кызымын кызгалдактай. Баракелде, кол чабууларыңызга. Абдан сонун, талантың ташкындай берсин. Ырдаганда дагы ушундай бир жакшы теманы тандашты эле, бир өзүнчө бир маселе эмеспи? Бул ырды жаңы жаздырды да, жаңы тандап. Репертуарды сиз тандайсыз, Негизи ооба, бирок бул ырды ошо апасы тандап берди да, ушул ырды ырдайлы деп атабыз деп. Айтсаңыз, эмне үчүн күн ай, эмнеге ай күн эмес? Ай күн ай биринчи күн чыгат, андан кийин ай менен батат. Ай чыгат андан кийин. Ошондуктан баягы айтылышы дагы күн ай деп. Негизи бул атты деген биздин менеджерибиз койгон, Айжан. Атын атап кетпесек дагы.
турушат деп койсом. Акыркы учурларда ошол кайсы бир жамаат болобу, башка болобу же мындай ушу сиздерге окшогон ансамбль болобу, көбүнчө бир кайрымдуулук концерттерди уюштуруп, ушундай бир маарекелерди уюштуруп келет. Анан ушул жаатта сиздер дагы бир жумуш ойлонгон жоксуздарбы? Ооба, биз азыр ошо 7 ноябрда Күнайдын концертин берген турабыз. Анан эми баары эле мынтип атат, 3 жыл болсо араң эле. Анан биринчи отчеттуу концерт болсо, бир сейтек эле же мындай бир кичинекей бир эмеге имаратты алып эле деген жок. Биз Күнайдын өзүнүн статусу болуш керек деп биз Глейген филармониядан алдык. Ал жакта да бир жөн эле бир концерт өткөзүп койбой, кайрымдуулук концерт негизичи. Бирок ошо кайрымдуулук концертте бизде көнүп калышкан да, мындай жөн эле бир концерт кое беришет да, шаблонный эле. Мен аны каалаган жокмун. Мен атайын ошо режиссер менен бир чоң бир театрализованный бир концерт коелу дедик. Балдарга шоу кылып алып келген ошо эме билеттер сатып алышат да, 350 сомдон билеттер сатып алып келген бала дагы мындай кадимкидей мындай көзү менен да кулагы менен дагы мокумуганып кетсин деп. Анан ыраазы болуп элдери келген эл ыраазы болуш керек да, чыгармачылыктан. Негизи мындай чыгармачылыгыңды сунуштап жаткандан кийин ошону бир жогорку деңгээлде сунуш бериш керек да элгечи. Эл дагы баягы келгенде да ыраазы болуп кетиш керек. Анан эми аны эми сиз өзүңүз деле билесиз, концерттен деле мындай көп деле акча тапса болбойт. Бирок ошентсе деле канча 5 сом болобу, 10 сом болобу, ошо бир үй бүлө бар, 4 баласы бар экен, ошо улуу баласы майыпкен да. Анан андайлардын жолдоштору дагы кетип калат экен, кээ бирлердики чыдабай. Анан ошо жалгыз эне же иштей албайт. Анан баягы күнүмдүк дарысы эле бир сайган ийнеси эле 1,5 миң сомдук, массаж эле 1000 сомдук күнүгө. Анан ушундай бир аз болобу, көп болобу, ошол түшкөн акчаны ошол кайрымдуулукка, ошол үй бүлөгө жумшайлы деп чечтик. Анан сизге да ыраазычылык, сиз да өзүңүздүн салымыңызды кошуңуз үчүн. Сиз айтпа дедиңиз элес, бирок эми негизи бул балким башкалар үчүн деле үлгү болот да. Мисалы үчүн бул концерт мындай повод болуш керек. Негизи эгер кимде ким жардам берем десе, мисалы үчүн ошол күнү 7 ноябрда келсеңиздер, менен байланышсаңыздар, ошол күнү сахнага чыгып, же болбосо ошол адамдын өстүнө барып акча берген мүмкүнчүлүк болот да. Урматтуу телегөрүүчүлөр жана угармандар, сиздерди дагы биз катарыбызга чакырабыз. Ошол күнү Кудай буйруса Күнай ансамблинин концертинде ошол кайрымдуулук жасап кетсеңиздер болот. Көп түкүрсө көл болот дейт. Көл болуп берели, урматтуу көрөрмандар. Айтсаңыз, анан эмнеге акыркы учурда, мындай эми жан дүйнөгө келелик да, акыркы учурда сизди катуу ойлондурган жана капа кылган учур эмне болду эле? Бизде эми капа кылган учур бул баягы коомдо болуп аткан нерсе болуш керек да. Анткени айрыкча ошо энелердин балдары менен тил табыша албай, ошо өгөй эне, таэже, таэке, башка, ладно, эркектерди айтпай эле коеюн, бир аял затынан баягы кордук көрүп, запкы жеген балдарга, анткени эне да ошо эне болуп алып, ошо балдарын кордоп, бирөө мына карасаңыз азыр мисалы үчүн бирөө ошо оорукчан баласын айыктыра албай атса, бирөө соо баласын майып кылгандар бар да. Анан жанагындай зордук зомбулуктар болуп атат. Ошо кадимкидей жүрөгүм ооруйт да. Анан канткенде ушул нерселерди биз токтотобуз. Аны өзүң билип турсаң дагы ошол мындай ошо калың журтка кандай жеткизебиз, ошол жолдорун ойлонуштуруп азыр ошол темада бир негизи былтыр эле сценарийлер жазгам. Анан эми баягы мындай да жазасың, бирок колдо керек да.
финансылык колдоо болсо ошол темада бир жакшы роликтерди чыгарып турсак, анан жакшы бир кинолорду, чыгармаларды жаратып, балким ошол жакта бир 5 эне көрсө дагы, ошо бир эне көрсө дагы, ошо кой мен бүгүн барып балам менен башкача сүйлөшөйүн деп, ошол бул эми биздин коомдо болуп аткан бир абдан эле бир терс көрүнүш да. Анткени кийин ошол коомго биз өзүбүздүн балдарыбызды калтырып кетебиз да. Анан менин балдарым эмне болот деп сөзсүз түрдө кооптоносуң. Ошо жанды кейиткен ушул да. Анан аялдар өздөрүн өздөрү баягы сыйлабагандык, өздөрүн өздөрү кор кылган, анан ошол эле бала үчүн, кайын-журт үчүн, туугандары үчүн баягы ар кандай зордук зомбулукка чыдагандары, вот ушунун баары жанымды кантип кейитет да. Эми бүт баары бактылуу жашап кеткенге мүмкүн эмес го деп ойлойм. Бул ачуу чындык да. Бирок ошентсе дагы ошо айрыкча кыздарды ошо ата-энелерден суранат элем. Мындай бир билимге басым жасап, билимди кылып, мындай өзүнө ишенген кыз кылып, кор болбой турган кийин, кор болбой турганы, анан анткени ал кыз дагы кийин коомго уул төрөйткөн, кыз төрөйткөн, аны тарбиялайт экен. Жаңы муунду тарбиялоочу. Аны тарбиялоо ошо эне тарбиялайт да. Ошондуктан үйдөн балабызды сыйлаганды үйрөнсөк, балабыздын үнүн укканды үйрөнсөк дейт элем да. Туура айтасыз. Эмне сизди кайра кубандырат? Кубандырганы, Гүлнур, билесизби, мен ушул негизи жакшы суроо болду. Биз каяка барбайын, ошо кийинки күндө таксиге түшөсүңбү, же болбосо бир жака барасың, баары эле кейиген адамдар да. Бүт эле кейит, анан биз кедейбиз, биз нааразычылык көп, нааразы, биз мында тигиндей эле дей берет да. Бирок мен мынтип кубанам да. Бир жолу ошо кетип баратып жолдо, жолдошум экөөбүз кетип барат, анан жанагы чөптү жана чөптөрдү кесип, иреттеп, аттарын унутуп калдым. Ошондой бир кишилер болуп аткан, аябай күнү ысык болчу да жайында. Анан ошо үчөө отуруптур көлөкөгө, эс алып, анан мынтип атпайм, аларга аябай боорум ооруп атат. Ушуларга бир жакшы жумуш болсо деп жолдошума айтсам, айтып атпайм, эмнеге бооруң ооруйт? Булар карасаң кандай сонун жерде. Кааласа азыр бир эмеге түшөт дагы, тоонун жээгине барып, муздак суудан ичип, тоонун таза абасынан жутуп келет. Кимдерге бооруң ооруш керек? Жанагы Африкадагы, Сириядагы азыр такыр мындай эч кандай мүмкүнчүлүгү жок да. Анан алар элестетсеңиз, биз азыр ушундай бир сонун, негизи мага аябай жагат. Азыркы жашообуз аябай жагат да. Албетте проблема эми ал болуп туруш керек. Бирок баары бар биздечи. Биз наоборот аябай бай калкпыз да. Абдан байбыз. Баарыбыз мына ар бир үйдө той. Ар бир үйдө жакшылык. Жакшылык эле той эле болуп турсун. Анан ошонун баарынын мүмкүнчүлүк болгон үчүн анан ошол нерсе кубандырат. Мен ошо Кыргызстанда жашаганым, ошол айлана чөйрөдө согуш жок, ачкачылык жок. Анткени бизде ошо кедей десе кедейлерди көрүш элек да, биздин элдерчи. На самом деле кыргыздар бул баягы богом поцелованные люди да, мындай чекеге өпкөн. Мүмкүнчүлүк берсе, сизге кайсыл мамлекетти тандайт элеңиз жашоого? Канада, Турция. Турция, Турция эмнеси менен жагат? Турция мындай мага тарых жагат да. Мындай баарыбыз эле баягы Султан Сулейманды көрүп алып, ошол жака баргыбыз келип, анан ошо менен эле Турция болду го негизи чынына келгенде. Анан мен чын айтканда бара элекмин, мүмкүнчүлүк болбой жатат да, бирок буюрса ошол жака барып, бир аурасы бар да, ошо Турциянын. Бери жактан эле өзүнүн аурасы бар. Анан ошол жактан мындай жан дүйнөң бир тынч, тынчтык
убакытты алып калчудай эле ушундай сезим боло берет. А Канадада жашоо шарты жакшы, адамдарга мамилеси жакшы, өкмөттүн ошо адамдарды сыйлаганын жагат, жаныбарларды сыйлаганын жагат. Негизи эле Европа жагат да, ошо Лондон жагат. Лондонго да ошо барганда ошол жактын климаты жаккан. Анан ошол ал ошо калк үчүн жасалганы көрүнүп турат да. Чырмачылыктан башка жол десе кайсы жолду тандамаксыз? Бизнес го дейм. Бизнестин кайсы тармагы? Бизнестин баягы эле ал жакта да мындай эми менден жанагындай бизнесмен чыкпайт го дейм, бирок ошол бир нерсе мындай производить эткенди жакшы көрөм да. Мындай өзүм мындай ойлонуп ошол нерсени чыгарып, кийим болобу же болбосо балким жанагындай бир мурда бир аябай элендим эле 10 жыл мурун бир макарон жасаган станокторду алып келип жасабайлы, чыгарбайлы, формаларын бир башкача кылып депчи. Ушундай нерселерге кызыгам да негизи. Жакшы кыялыңыз бар экен. Кубанычтан адам ыйлайт го, токтоно албай. Ошондой күнүңүз болгонбу? Мен аябай эмоциональныймын. Мен ошо эмоционалдуу болгонуман кээде эме да, ден соолугум жагынан мындай запкыда жеп калган учурларым болду да. Анан бүйрөгүңүзгө абдан жакын алат окшойсуз. Бардык. Ошондой мына өзүм через себя аябай пропускать этем. Мындай кайгырсам дагы мындай аябай катуу кайгырам, ыйласам дагы аябай мындай ыйлап сүйүнгөндө дагы мындай катуу сүйүнөм да. Анан ошо врачым айткан да, докторум. Сен кичине мындай именно ошо эмоцияга жооп берген тамырларың ооруп атыптыр. Бир аз өзүңдү карман депчи. Ошондуктан аябай эле эмоциональныймын мен. Жогоруда айтып калбадыңызбы, жолдо баратсак жолдошум менен депчи, үй бүлөңүзгө сөздү бурсак, үй бүлөңүз туурасында айтып берсеңиз, канча баланын энесисиз? Жана башка? Жана башка 2 балам бар. Жолдошумдун өзүнүн 2 баласы бар. Бир уулу, бир кызы. Анан биздин кыскасы жалпысынан 4 да. 2 эркек, 2 кыз. Жан шеригиңиздин кайсы мүнөзү жактырып сиз ошол турмуш куруп жаткансыз? Аябай билимдүү, абдан билимдүү, анан мындай көп сүйлөбөйт, бир мүнөз, анан дайыма колдойт да. Дайыма мындай ушунча бол, бирдей жолу жок муну жасаба, аякка барба дептир. Аны да мындай акырын мен ошо тамашалай берем. Сен менин бир мындай келесо кезимди алып алгансың депчи. Анда мен 17-18 жаштамын. Өзү улуу болсо, анан негизи үй бүлөдө ошо аял киши билимдүү, анан эркек киши акылдуу болуш керек экен да, абдан акылдуу. Кайсы жаатта эмгектенет? Чыгармачылыгдамы? Чогуу эле ошо театрда иштетебиз. Анан кинодо да чогубуз, өзү кинооператор, өзү да мындай мыкты тартат да. Анан сүрөттү да жакшы тартат. Анан китеп жазат, ошо философия темасында ошо китептерди жазат, бирок аны болсо чыгарбайм дейт эч жака. Айтсаңыз, сизде деген мындай катылып калган сыр же болбосо аткарылбай калган максатыңыз барбы? Ошого өкүнүп калып, эми бул аттиң деп калып каласың го? Өкүнүп. Ошол жөнүндө деле ойлонбоптурмун, бирок мен билбейм, мен бирок аябай сонун жашадым да, мындай жаштыгымды да коюп. Мындай меники чыгармачыл жашоо 15 жашымда башталды да. Анан ошо бир кандай гана адамдар менен иштешкен жокмун, кандай гана жерлерге барган жокмун. Мындайча айтканда аябай мындай көңүлүм ток да ал жагынан. Анан баягы ырчылык эле кыялым аткарылбай калды.
бирок аны дагы мен өзүм токтотуп койдум да. Негизи негизи любой адамда бир каалоо болсо өзү жасайт го. Каалоом жок болду окшойт. Анткени жашыраак кезде мен мындай эл катары эле чыгып эле бир микрофон кармап не хотела да. Не хотела мындай чет өлкөдөгүдөй жана Бейонсе ушундай сыяктуу бир команда менен, живой бир музыка менен, живой ырдап ар бир мындай чыкканымдычы. Бизде эми ал нерсе ал кезде жакшы өнүккөн эмес да. Анан андай команда топтошто ал чоң каражат болчу. Анан вокалдык жактан да мен өзүмө мындай аябай катуу критикалайм да. Жолдошум аябай сонурдайсың дейт, бирок мен өзүмдү аябай критикалайт этип атып эле уже 35-ке келип калыптырмын. Азыр эми кажети жок дейм. Ал азыр балдар чоңойду. Азыр мен ошо кино тартуу режиссурага аябай мындай башоты менен киришем. Күнай демекчи, күнайга баягы тандоо турлары болот да, сөзсүз түрдө тандайсыздар, башка кыласыздар. Ошондо боюна же болбосо сулууна ушундай бир чектөөлөр барбы? Бизде эми баары эле даяр эле сулуу келишет, баары даяр эле таланттуу келишет. Негизи эле баланын баары таланттуу да. Негизи могу чыгармачыл чөрөгө ошо мен ырдайт элем, мен бийлейт элем же болбосо мен аткарат элем дегенден баары таланттуу деп эсептейм. Анткени чымыны бар адам келет да. Юрист болчу же болбосо медик болчу адам эч качан келбейт ал жака. Анткени ары жагында жок. Баланы болсо бул эми баягы спец мектеп болсо, например, фортепиано болсо, фортепианодан баягы пальчиктерин карап, буттарын карап алышат го. Ошондой болсо бир жөн. Бизде тескеринче биз үйрөтүшүбүз керек да буларга. Ошондуктан келген баланы эле биз кабыл алабыз. Анткени таланты жок бала жок деп ойлойбуз да. Сиздин ошол режиссуралык жакка дагы бир мындай бир сүңгүп кирсек, сиз бир тасма жаратууда эмнеге көңүл бурасыз? Сценарийге көңүл бурасызбы же ошол аткарып жаткан актерлорго же баардыгын тилегей тегиз алып кеткенге аракет кыласызбы? Жок, негизи эле кинодо баардык жагына көңүл буруш керек да. Бул бирок эң биринчи ушу жакшы сценарий болуш керек. Бизде ошол жагынан аябай аксайбыз да. Кыргыз киносу, анткени вроде бы мындай сценаристтер көп, жазгандар көп, бирок бүт эле мындай жашоодо биздин жашообузду жакшылап мындай жакшылап кунт коюп мындай наблюдать этсең, ошондон эле бир жакшы бир сценарийлер чыгат да. Ошону эле жазышса дейм да, бир нерсе придумывать этип эле анан бирдеме чыгара койбой. Анан жеке мен ошо мындай социальный бир драматический эмелерге, жанрга жакынмын. Анан сөзсүз түрдө актер жакшы болуш керек, мыкты болуш керек. Эгерде биз азыр чыныгы кино жөнүндө сүйлөшүп жатсак, анда ошол спонсордун водителин башкы ролго тартпай, анда ошол образга жараша мындай чыныгы кастинг кылып туруп, анан тандаш керек да актерлордучу. Анан бул деген режиссердун чоң жеңиши болот, эгер мындай 100% ошол жака попадание алса. Бардыгы профессионалдар болсо эң жакшы бир кино жаралат болуш керек деп ойлойм да. Команда профессиональный болуш керек, сөзсүз түрдө. Художник өзүнүн жумушун, оператор ар ким өзүнүн жумушун аткарыш керек да. Анан техникадан зависит этет, изображение деген бар. Техникаң дагы мындай жакшы баада туруш керек. Эми айта берсе ушундай көп да, бирок эң мен үчүн маанилүү нерсе менин могу көйгөйүмдөгү нерсени тартышым керек да. Болду орто жолдон, мисалы үчүн бир депутаттар мени момундай кылып тартчы, тиңдей кылып тартчы, мен момундай кинону хочу деп анан хорошо деп отуруп эле баягы сценарийге киришкенде эле жок сен могу жерине кийлигише беришет да. Бул мисалы үчүн мен үчүн бул чыгармачылык деп эсептейм. Мен эгерде режиссер болсом, мен анда башотум менен мен каалаган актеримди тартам, каалашымча тартам. Эмне үчүн акыркы учурларда ошо тасма жаратып атканда сынакка барарда эмне үчүн мындай Кыргызстандын бир жаман жагын тартып кыйналып аткан же болбосо бир жетишпеген нерсени көрсөтүп анан барып бир ийгиликке жетишет да.
эмнеге андай тартат дейм да. Мисалы үчүн Болливуд дейбизби, Голливудду айтпаганда. Алар тим эле таптаза жерин көрсөтүшөт, тим эле укмуш үй чаташ үйлөрү тартышып мындай жакшы жакты көрсөткөнгө аракет кылышат го. А эмне үчүн биз тескерисинче кыйналган биздин өзүбүздүн акыбалыбызды көрсөтүп туруп анан кийин аяка ошондой менен гана таң калтырып анан кийин сыйлыкка ээ болобузбу же кандай? Ну бул мындай да, мисалы үчүн режиссердун максаты. Эгерде ал чет жактан приз алыш оңой да, мындай бир четинен. Эгерде сен өзүңдүн ошо сиз айткандай, мисалы үчүн Оскар сыйлыгы да, ал жакта эгерде сен жанагындай гейлер жөнүндө тартсаң, сөз саласың. Сиз айткандай ошол жаман жагын көрсөтсөң, сөз саласың, бул политика да. Анан мен эми азыр ошондой кинолорду bizde бул режиссердун максатына дейм да. Максат экен, демек сыйлык алуу максат болсо, анда ошондой жаатты тартып, анан мындайча айтканда биздин сиз альтернатива болсо дейсиз, мисалы үчүн эми кыйналып атканыңыз деле бар да. Бирок ошого эле Болливуд эми смотря бул мындай да, Болливуд деген ал негизи мындай несерьезный кино деп считается да. Негизи ал мындай развлекательный, мындай көздү сүйүндүргөн, мындай коммерческий бир проекттер да. Бирок алардын пропагандасы жакшы жактан көрсөтүү болуп атпайбы? Бир жагынанчы. Мен сиз менен толук кошулам. Негизи кинону деген не обязательно мындай негативный, негизи негативный көрсөтпөш керек деп ойлойм. Анткени кинону, даже трагедияны ошол комедия аркылуу көрсөтсө болот да. Бул жакта аябай сүйлөшсөк болот, бирок акыркы биздин бөлүккө жеткенде 10 суроо, кыска жооп, кыска суроо бар. Ошого биз убактыбыз жетти, ошону берели. Театр же кино? Кино. Жайлоо же Париж? Кой турган биякта чындыкты айтыш керек. Ооба. Эми жайлоо дейинчи. Жайлоо, Сөзсүз. Саясат же үй бүлө? Үй бүлө. Күйөө же ата эне? Жаман кезигир. Экөөнтөн тандаса болобу? Болбойт, бирөөсүн. Эми үйгө барганда экөөтөн үйдө да. Мындай шарият жактан карап деле айта берсеңиз болот. Шарият жактан, негизи шарият жактан кыздын карызы күйөөсүнө дейт да, аялдын карызы. Демек, Мен билишимче. Демек, энем анан жолдошумду койсун. бирөөсүн айтыш керек да, негизичи кыска жооп. Өзүң айтчы. Сен кандай жооп кабыл алдың? Сиз суроого суроо берип жооп бербеңиз. Эне да. Сиз Энени тартпайсың. ден соолук же байлык? Ден соолук. Махабат же сулуулук? Махабат. Жер үй же кабат үй? Көп Жер үй. кабат үй. Жер үй. Татыктуу өлүм же жай өмүр? Татыктуу өлүм да. Инжил же Куран? Кандай дейсиңер? Бул Куранга чейин да китепте түшкөн да, ошо Инжил, Торат дегенчи, ошол Куран. Периште же пайгамбар? Пайгамбар. Рахмат. Абдан сонун биз баарлаштык. Баарыбыз да жакты деп ойлойм. Сиздерге эркин микрофон берейин, анткени биздин убактыбыз дагы соңуна келип калды. Көрүүчүлөргө каалоо тилектериңиздерди айтып өтсөңүздөр болот. Силер каалоо тилек даярдап турууга ага чейин мен айтайын. Биринчиден Гүлнур, сизге чоң ыраазычылык, жалпы жамаатыңыздарга ыраазычылык, чакырып ошо эл менен баягы бир мындай көпүрө түзүп, анан ушу биздин бөбөктөрдү да чакырып, булардын да талантын биздин максат ошо көрсөтүш керек да.
Анан элде баары жакшы болсун, бизде баары жакшы. Негизи ошо эл журтка айтат элем, бизде баары жакшы, Кудайга шүгүр. Бирок ошону биз көрө билишибиз керек. Көп эле жакшы нерселер болуп атат. Эгерде көйгөй болуп атса, эми көйгөйдү деген аны убактылуу эле нерсе да. Көйгөй биз баягы көзөсү өткөндө токтойт экен, тирүүлүктө ал нерсе боло берет экен. Бирок ошол биздин өзүбүздө болуп аткан энергиябызды ушул андан көрөк кесибибизге болобу, үй бүлөбүзгө болобу, бир жакшы нерсеге болобу, же жакшы тамак жасоого болобу, ошол жака буруп, бир аз болсо да негативден алысыраак жүрөлү. Анан эң башкысы ошо ден соолугубуз чың болсун, согуш болбосун. Кыргызстанга мен ишенем, келечеги бар, келечеги жок өлкөлөр бар. Жаман ой келгенде, же болбосо бир нерсе же бирөөнү жамандаарда, дайыма ошол мындан да жаман бар деп билиңиздер. Ошондуктан баарыбыз бактылуу бололу. Рахмат, айтканыңыз келсин. Бөбөктөр дагы коштошот биздин көрүүчүлөр менен. Келип бергениңиздерге чоң рахмат, баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер менен дагы коштошобуз. Эмки көрүшкөнгө чейин саламатта болуңуздар, сак болуңуздар.